жұмыс орнында. Саламатсың, а? Çok Hazır, arkasına siz göstermez. Var mı? Bir kapçanın böyle altında balık gösteriyoruz da. Şu camlarına da böyle. Burada kadar işte tutuyor mu? Kamerayla mı ortak bağlı? Hafta mesela açılıyor. Koytaşta bunun dili dağılay kişiler geçecek olacak. Esamışlar bakınca yeni oynadan şunu son. Жасаса болот бекен? Иштесе болот бекен? Эми жакшылап карап иштеткиле мынакей. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 10 июлда капиталдык реконструкциядан өткөн Теплые ключи санаториялык-курорттук комплексине барды. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, Чүй облусунда жайгашкан Теплые ключи дарылоо ден соолукту чыңдоо комплекси энергетика тармагынын кызматкерлери үчүн өндүрүштүн зыяндуу шарттарынан дарылоо саламаттыгын чыңдоо жана эс алуу максатында ишке киргизилген. Аталган комплекста узак жылдар бою эч кандай оңдоо иштери жасалган эмес. Бардык тазалоочу курулмалары жарактан чыгып талаптарга жооп бербегендиктен санаторий жараксыз болуп калган. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2023 жылдын 31 январында дарылоо ден соолукту чыңдоо комплекси президенттин иш башкармалыгынан балансына өткөрүлүп берилип, оңдоо иштери башталган. Мамлекет башчысы дарылоо ден соолукту чыңдоо комплексин кыдыруу учурунда санаторийдин 6 айдын ичинде коттедждер оңдолуп, эңмеректери жана электр жабдуулары жаңыланган биринчи бөлүгүн көрүп чыкты. Ошондой эле анда электр жарыгы жана интернет кошулуп, радондук сантехника калыбына келтирилген. Ар бир бөлмөдө смарт ачкычтар орнотулган. Ашканасы жаңы жабдуулар менен модернизацияланды. Мындан тышкары тейлөөчү кызматкерлер үчүн имараттар курулган. Бардык ички жолдору асфальтталып, тротуар төшөлгөн. Кургак багдарактардын ордуна арча, тянь-шань карагайы, гүлдөр отургузулган, аянт көркөндүрүлгөн. Комплекстин экинчи бөлүгүнөн мамлекет башчысы Капчыгайды карап курулган ачык террасы, 100 орунду ресторан, реконструкцияланган бассейн, радон суусу жана мончо, парафин менен кайра жасалган дарылоо бөлмөлөрү жана башкалар менен таанышты. Имараттын ичинде желдетүү тутуму орнотулган. Мындан тышкары каньондон комплекске чейинки жол дагы асфальтталды. Садыр Жапаров дарылоо ден соолукту чыңдоо комплексин көрүп чыккан соң санаторийдин кызматкерлери менен маектешти. Мамлекет башчысы кызматкерлердин ойлорун угуп, президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев ден соолукту чыңдоо комплексинин кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу маселесин кароону тапшырды. Президент комплексте түзүлгөн шарттар ал арча сыяктуу эс алуу жайларындагы жүктөмдү азайтууга жардам берерин баса белгиледи. Садыр Жапаров белгилегендей, учурда Теплые ключи санаторий кыргызстандыктарды да, туристтерди да ден соолугун чыңдоого жана эс алуу үчүн кабыл алууга даяр. Маалымат Булак, Супер KG. Seni arkada, ama evin havale Duruş tuvalet. We'll be right back.